Мисалы, дагы көп суралган маселелердин бирөө бир досуна же бир таанышына акча берет. 10 жыл алдын акча берген, 10 жылдан кийин карыз кайтарып атат. Мындай учурлар да болот да. 10 жыл алдын 100 000 сом берген. 10 жылдан кийин 100 000 сомдун несі акчанын күчү жоголот. Же инфляция болуп кетет, такыр жоголуп күчөйүп азайып кетет. Ушул учурларда эмне болот деген суроо көп келет. Көпчүлүк келип сурайт, эмне кыламын, ошол акчаны аламбы же бүгүнкү курс менен, бүгүнкү убакыттагы неме менен аламбы, баа менен дейт. Бул жерде дагы суроого жооп баягы эле жооп. Түшүнүңөрбү? Эмне берсең ошону аласың. Сен ал жердеги курс эске алынбайт. Мисалы 10 жыл алдын 100 000 алгансың, 100 000ге мисалы чоң бир буюм келген болсо, бүгүнкү күндө келбей калды ошол нерсе, ал каралбайт. Ал каралбайт. Бүгүнкү күнгө келгенде деле сен 100 000 эле кайтарасың. Анын үстүнө эч неге кошуп бербейсиң. Кошуп бергенде баа болот. Ошон үчүн менин карыздын соогу көп. Себеби карызда күтөсүн, соогу ошончо көп болот. Түшүнүңөрбү? Демек, вакыт өзгөрүп кетти, вакыт көбөйүп кетти, немени жоготту, баягы эле акча күчүн жоготту, ошон үчүн сен мага көбүрөөк төлөйсүң деген нерсе болбойт. Ал карыз тарудду би мислиха. Мислини бересиң болду. Ал акчанын күчүн жоготкондугу, ылдый болгону эске алынбайт. Канча алсаң, ошону кайтарып бересиң. Түшүнүп атасыңарбы? Албетте, бир эле учуру ал акча жокко чыгып кетиши мүмкүн. Колдонбой калды. Мамлекет аны жокко чыгарып койду. Кээде ушундай болуп калат. Инфляция болуп кетип, аны акчаны жокко чыгарып, жаңы акча чыгарат. Ал учурда эмне кылат десе, уламалар айтат, акыркы убакта курсу канча эле? Акыркы убакта курсунун негизинде анан эмне кылынат? Акчаны төлөп берет. Түшүнүңөрбү? Бул эми надыр сүрөттөрү, бирок муну да билип алгыла. Дагы бир маселе, мына адамдар көп сурайт, баягы тойго кошкондо, бири той кылганда адамдар, достору, тааныштары эмне кылат? Акча берет. Мунун дагы карызга берет. Карызга бергендин далили алар айтат, ошол берип аткан акчаны биз эттин баасына же алтындын баасына бычып коебуз дейт. Элден көп суроо болот да. Мисалы, бирөө үйлөнгөндө достору кошуп атат 5 000 сом. Экинчиси 3 жылдан кийин төлөп атат. Ошол убакыт келгенде 5 000 сомго эчтеке келбей калат дейт. Анан эмне кылат? Көбүнчө бүгүнкү адамдар ошону эттин баасына менен эсептеп коет. Бүгүнкү күндө 5 000 сомго мисалы 10 килограмм эт келет экен. Кийин үйлөнгүсө, кийин 5 жылдан кийин ол өлсө деле 10 килограмм акчаны беребиз дейт. Бул дагы туура эмес. Түшүнүңөрбү? Бул дагы туура эмес. 5 000 сом бердиң, кийин дагы 5 000 сомду бересиң. Кийин башканын алдына келгенде кымбаттап кетти, 6 000, 7 000 болуп кетти деп 6 000, 7 000 берилбейт. Түшүнүңөрбү? Ал карыз тарудду би мислиха. Мисли кайтарылат. Биринчи маселе. Экинчи маселе, тойдо берилген нерсе бул өзү карыз болбош керек. Тойдогу берилген нерсе кошумча кылып берип атасың, бул хадия болот, белек болот. Хадия ар ким өзүнүн ыктыярына жараша. Бул акту табарру, ыктыярына жараша. Мажбурлугу жок. Бирөө 500 сом берет, бирөө 1000 сом берет, бирөө 2000 сом берет, ыктыярга жараша. Ал кайтарылбайт. Көңүлдөн чыкканды бересиң, ушул хадия. Бирок бизде тилекке каршы элдердин арасында бул хадия нерсе карызга айналып кеткен. Ошон үчүн булар карызга айткан далили аны этке бычат жосо эмне алтынга бычып анан кийин бирөөгө берет. Бул карыздын ачык далили. Ошон үчүн бул карыз канча берсең ошону аласың. Карыз берип аткан болсоң. Эгер хадияда кылган болсоң, хадияда кошумча берилбейт. Хадияда кайтарылбайт. Хадияны көңүлдөн чыгарып бересиң болду, ла тарот. Ошол сенин немеге жакшылыгыңа себепчи болуп атат, сүйүнгөндөн сага берип атат. Бул жакшы нерсе. Соогуна аны кайтарганга болбойт. Ошон үчүн карызда мисли болуш шарт. Мисли дегенде микдар, көлөмү, өлчөмү гана эске алынат, баасы көтөрүлүп түшкөнү эске алынбайт. Көтөрүлүп кетсе дагы, түшүп кетсе дагы ошону кайтарып берет.